Ар кандай окуялар, ар тараптуу жаңылыктар менен Нурньюс маалымат программасы студияда Айганыш Туратбек кызы. Алгач маанилүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Алмазбек Атамбаевдин үйүндөгү куралдар кантип чыгарылганы айтылды. Пластикалык баштыктарды сатууга тыюу салынат. Өкмөт чирип жок болгон баштыктардан арылуу багытындагы мыйзам долбоорун жогорку кеңешке жөнөттү. Билим берүү министри Каныбек Исаковдун ата-энелерден акча чогултпоо боюнча кечээ чыккан буйругу коомчулуктун катуу сынына кабылды. Бул эми коррупцияга окшош эле нерсе да, бул эми илгертен болгон нерсе. Баткендин чек ара тилкесиндеги аймактарда бир нече мектеп жана социалдык багыттагы курулуштар башталды. Алар өлкө президентинин жеке көзөмөлүнө алынган. Атамбаевдин үйүндөгү куралдар кантип чыгарылганы айтылды. Ички иштер министрлигинин Атайын багыттагы полкунун командири Ацкат Султаналиев август айынын башында Койташта болгон окуялар маалында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үйүндөгү курал жарак кантип алынып чыкканын мамлекеттик комиссиянын кезектеги отурумунда айтып берди. Анын айтымында курал жарактар Атамбаевдин Койташтагы үйүнүн 3-чү кабатында кулпу салынган бөлмөсүндө турган. Милиция кызматкерлери куралдарды алып кетүү үчүн түн ичинде келишкен. Курал турган 3-чү кабаттагы бөлмөгө кулпу салыныптыр. Ички аскерлерден балдарына кулпуну ача турган жабдыктар барбы деп сурадым. Кудай жалгап бат эле ачып коюшту. Өзүмдүн орун басарыма курал жарактын баарын алып чыккыла. Мен 1-чи кабатта эл менен сүйлөшүп турам дедим. 2-3 мүнөттүн ичинде эле орун басарым үстүгө чыгыңыз деди. Барсам курал жарактын баары жерде экен. Аны кандай алып чыгабыз деп калышты. Мен тигил одеолду алгыла да ошого салгыла дедим. Курал жаракты одеолго ороп, сыртка алып чыгып, суу атуучу автоунаанын артына салдык, деди Султаналиев. Ал ошондой эле курал салынган машинаны жокерлердин жана башка бөлүмдөрдүн жетекчилери менен Стрельников айылы жак менен өздөрүнүн базасына алып барганын айтты. 9 августтун таңында ыкчам тергөө тобу келип, курал жаракты акт менен кабыл алынганын кошумчалады. Султаналиев курал жарак салынган автоунаа түнү менен жокерлердин кайтаруусунда болгон деп мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрүн ишендирди. 1-Май райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевдин камактагы мөөнөтүн 9 декабрга чейин узартты. Сагынбаев номер 1 тергөө абагында болот. Соттун тийиштүү чечими бүгүн 2 октябрда кабыл алынды. Эске сала кетсек, Сагынбаев 24 сентябрь күнү 23:00 кармалган. Ага кылмыш жаза кодексинин 4 беренеси боюнча массалык башалмандыкты уюштуруу, адам өлтүрүү, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана иликтөө иштерине тоскоолдук кылуу иши козголгон. Сагынбаев Атамбаев кармалганга чейин аны кайтарып жүргөн, жан сакчы болуп мамлекет тарабынан бекитилген. Мыйзамга ылайык президент кызматын тапшырып бергенден кийин ага мамлекет жан сакчы дайындап бериши керек. Пластикалык баштыктарды сатууга тыюу салынат. Өкмөт пластикалык баштыктарды жок кылууга байланышкан мыйзам долбоорун жогорку кеңешке жөнөттү. Бул мыйзам долбоор айлана чөйрөнүн булганышынын алдын алуу жана полимер менен пластикалык материалдардан жасалган баштыктардын калдыктарынын көлөмүн азайтуу максатында иштелип чыкты. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Мындан тышкары долбоордо кайра иштетүү жыйымдарын киргизүү менен кагаз баштыктарды колдонууга өтүү жана өлкөнүн ички рыногунда полимердик жана башка пластикалык баштыктарды сатууда жана импортоодо аларды Кыргызстанда иштетүү үчүн төлөмдөрдү киргизүү да камтылган. Полимердик жана пластикалык баштыктардын курамынын өзгөчөлүгүнөн улам алар дээрлик табигый климаттык факторлордун таасири менен жок болбойт. Ал эми аларды өрттөө айлана чөйрөгө диоксин жана фуран сыяктуу өзгөрбөс органикалык булгоочу заттарды бөлүп чыгарат. Бул өзгөрбөс органикалык булгоочу заттар жөнүндө Стокгольм конвенциясына ылайык айлана чөйрө жана калктын саламаттыгы үчүн кооптуу деп таанылган. Калктын ден соолугуна көзөмөлдү күчөтүш үчүн жогорку кеңеш катуу мыйзамдарды кабыл алышы керек. Анткени учурда Индиядан келген сырты кооз, насвай бардык жайларда кенен сатыкка чыкты. Бул өлкө элинин саламаттыгына чоң зыян алып келе тургандыгы бүгүн парламентте көтөрүлдү. Мындан тышкары манасчыларга айлык төлөө маселеси өкмөттө жолдонду.
Бүгүн жогорку кеңештин ар кандай маселелер саатында Насвайдан жылына 6000ден ашуун адам өлөт. Калктын ден соолугуна кам көргөнүбүз ушулбу деген депутат Айнура Алтыбаева Индиядан контрабандалык жол менен алынып келип жаткан Насвайга көзөмөл жоктугун айтып, ага бөгөт коюуну талап кылды. Келгиле биздин элибиздин ден соолугуну ойлобойлукпу? Мына бунун мен сиздерге көрсөткөн упаковкада бир да акцизный маркасы жок. Кайрадан агитация кылып атат. Тамекени жыттуудамын, рахат алыңыз депчи. Мына табачный лобби сигареттер азыр бир топ менен пакет менен сатып атат. Анын ичинде зажигалка, ключница, бүт ушул табачный компаниялардын маркетингин, менеджментин келгиле биз ушул маселеге бир жакшы көңүл бурбайлыкпы? Урматтуу депутаттар, мен сиздерди барыңыздарды бул абдан ушул орчундуу маселеге көңүл буралык. Биз азыр каттуу, аябай ушул каттуу мыйзамды алыш керекпиз. Анткени чындыгында биздин балдарыбыз, анын ичинде жаш өспүрүм кыздарда дагы ушул Насвайды тартып калышыптыр. Ал эми манасчыларга айлык төлөнүшү керек деген депутат Улукбек Ормонов манасчыларды мамлекет барктабай жатат деп сындады. Ал өз сөзүндө аларды манасты жайылтуу, изилдөө боюнча түзүлгөн академияга алып, айлык төлөнүп берүүсү зарыл деди. Манас менен мактанган Кыргызда 2 эле манасчыбыз мамлекеттен айлык алып, манасчы катары эсептеген да. Калгандарыбы көчөдө. Чоң мараке болгондо аларды эстеп чакырабыз, келгиле деп. Калган күндөрү алар эмне кылып атышат, кантип жашап атышат. Ушундай чоң манасты, ушундай өзүнө батырып жүргөн кишилерди биз барктай албасак, анда манас деп айтканыбыздын эмне бир зарылчылыгы бар дейм да. Депутаттын маалыматында азыркы учурда 2 гана манасчы мамлекеттен маяна алат. Ал эми Кытайда 70 манасчы мамлекеттен айлык алып иштейт. Жалпы отурумда депутат Аида Касмалиева Ысык көл областынын Түп районуна караштуу Каркыра айылында балдар эски мончонун имаратында окуп жатышканын билдирди. Мен өзүм Түп районуна барып, ошол мектептерди кыдырганда, ал жерде Санташ айыл өкмөтүнүн Асылбаев атындагы орто мектеби бар. Мындан 40 жыл мурун 78-жылы курулган, андан бери бир да жолу капиталдык ремонттон өтө элек. Бүгүнкү күндө авариялык абалда. Мектептин айланасындагы айылдардын аралыгы алыс болгондуктан балдар 3-5 километр аралыктан келип окуп жатышат. Кыш мезгили оор, ал жерде абдан оор. Андан сырткары Санташ айыл өкмөтүнүн Каркырада 15 километр алыс болгондуктан ал жерде башталгыч класстын окуучулары мончодо окушат да. Элестетсеңиз, мончо, мурдагы мончо жанында ФАП, ошол эле коңшу бөлмөдө. 16 бала окуйт, окуу каналарынын жоктугунан байланыштуу 1-2 класс бириккен. 3-4 класстын окуучулары бирге окууга мажбур да. Кыш мезгили оор болгондуктан кабинеттер жылыбайт. Мектептин бир тарабында, мен жана эле айттым, ФАП жайгашкан. Аталган айылда кыш мезгили 6-7 айга чейин созулат. Кар калың түшөт. Ошого көңүл буруш керек. Урматтуу Алмазбек Ахунжанович, мына бардык депутаттар ошол авариялык мектептерди, кошумча имараттарды бардыгы көтөрүп жатышат бүгүн. Айта кетсек, расмий маалыматка караганда Кыргызстанда учурда 190дан ашык мектеп авариялык абалда турат. Касмалиева анын ичинен 24-ü Ысык көл областында экенин кошумчалады. Өлкөдөгү авариялык абалдагы мектептерди оңдош үчүн 13 миллиард сомдон ашык каражат керек. Каныбек Темир, Белек Мусаев, Бишкек, Нур Ньюс. Билим берүү жана илим министри Каныбек Исаковдун ата-энелерден акча чогултпоо боюнча кече чыккан буйругу коомчулукта катуу сын пикирге кабылды. Ал тургай буйрук чыккандан кийин эле 20 чакты ата-эне жогорку кеңештин алдына митингге чыгышкан. Алар дале акча чогултуулар жүрүп жатканын билдиришкен. Мектептерде каражат чогултууга каршы турган коомдук фонддун өкүлү Замира Мамбетованын айтымында министрдин буйругу иштебейт. Ал болгону буга чейинки пайдасы жок макулатуралардын санын көбөйтүүгө салым кошот. Анткени окуучулардын мектеп босогосун аттаган 1-күндөн тартып акча дооламай башталат. Билим берүү мекемелери жеп жутар коррупционерлердин тармагына айланып бүттү. Мектепке жардам катары деп чогултулган фонддордогу акчаларды бүтүндөй билим берүүнүн жетекчилери бөлүштүрүп алышууда. Мындай пикирин мектептерде акча чогултууга каршы турган коомдук фонддун өкүлү Замира Мамбетова билдирип чыкты. Айтымында окуучулар мектеп босогосун аттаган 1-күндөн тартып акча дооламай башталат. Сабакка киргенден баштап эле билим жөнүндө сөз жок, акча. Эмнеге? Ремонтко керек, пол жуугучка керек, охранага керек, китепке керек.
анан кийин майрамга керек деп кирет, анан кийин стол парта сынды, шкаф сынды, баардыгы эле акча менен бүтөт, акча менен башталат, акча менен бүтөт. Окуу жылдын этеги выпускной болуп атат, көйнөк алгыла, мондай окшош форма кийгиле, мына бүттүгү акча. Мына ушул көйгөйлөрдүн ошол акчаны бере ала турган ата-энелер барбы же жокпу деген, ал жанагы ошо бийлик бутарыктарында отурган өкмөттүн дагы, кийинки жанагы билим берүү министрликтин да оюна келбейт. Аларга эң негизги ата-энелер акча берсе болду. Анткени менен кечээ 2-октябрда билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков жалпы билим берүү мекемелеринин жетекчилерин ата-энелерден акча чогултуусуна тыюу салган буйрук чыгарды. Ошондой эле ар кандай иш-чараларга каражат топтобоо керектигин, кимде-ким буйрукка каршы иш алып барса жумуштан алынаарын эскертти. Бирок ошол эле күнү дал ушул министрдин буйругуна каршы нааразычылык акциясы өттү. Аны мектептерде акча чогултууга каршы турган ата-энелер уюштурган. Себеби алар буйруктун күчүнө ишенишпейт. Акцияга чыккандар министрликтин акча чогултууга тыюу салган жаңы буйругуна карабастан мындай көрүнүш дале уланып жатканын билдиришкен. Директор фондко аралашканга эч кандай укугу жок делип атат. Мына кечээкү чыккан мыйзам жөнүндө ата-энелер каршы болгону мына ушундан да болуп атат. Себеби кечээкү жана билим берүү чыккан мыйзамы иштебеген мыйзамдардын макулатурага өткүзүп коюудан башка эч кажет болбой калды. Себеби азыркы ошо чыгып аткан мыйзамдар иштебегенден, жана кечээкү чыккан буйругу иштебегенден кийин, өзүбүздө турган конституцияда жазылып турган мыйзам иштебегенден кийин, анда эмне кереги бар? Биздин мамлекетке билим тармагынын кереги жок деген ой туулуп келип атат. Эмне мамлекетибиз эмне десе эле акча жок, каржы көтөрүлбөй жатат, акча жок, ата-энелерден алышыбыз керек деп атат. Адистер министр Каныбек Исаковдун ата-энелерден акча чогултууга тыюу салынсын деген буйругун терең ойлонулбаган кадам катары баалашууда. Анткени анда каражат топтоого тыюу салуу жөнүндө жазылганы менен, ошол эле учурда мектептердеги түзүлгөн кыйын кырдаалдан чыгуу жолу көрсөтүлгөн эмес дешет. Ата-энелердин коомчулугу мектепке жардам бербей турган болсо, анда бүгүнкүдөй абалыбызда сиздер билесиздер да, даже жок дегенде мына канцтоварга же болбосо бор класска кетет турган акчаны дагы мектеп мамлекеттик бюджеттен эч нерсе бөлүнбөйт. Аны кантип чыгат, кантип окутат? Эгерде биз мындай көргөзмө куралы жок болсо, мугалим кантип окутуш керек? Же өзүнүн акчасынан сатып алыш керек? Бул ошол методикалык жардамдарды көрсөтө турган болсо жакшы болмок деп айтам да. Себеби бул жерде жалаң гана ошол кылбасын, жазбасын, минтпесин, тигинтпесин деген гана сөздөр болуп калыптыр дагы. Анын ошол эле учурда кантип бул ситуациядан кантип чыгыштын жолдорун айтпаптыр деген ойду айттым да. Расмий маалыматтарга ылайык бюджеттен мектептерге анда билим алган балдардын санына жараша каражат бөлүнөт. Республика боюнча орточо эсеп менен бир окуучуга жылына 18 000 сомдун тегерегинде акча каралат. Бирок өкмөт учурда билим берүү министрлигине бул цифраны дагы тактап, чыныгы керектөөнүн так суммасын аныктоо тапшырмасын берген. Окуучуга берилүүчү сумма такталгандан кийин пилоттук долбоор ишке кирери айтылууда. Пилоттук долбоор алгач Бишкек шаарында, андан соң Ошто ишке ашат. Анда кошумча кызматтар үчүн атайын эсептер ачылат. Бул фонддордун түзүлүшүн жоюу максатында иштелип чыккан. Ушул фонддор боюнча негизги проблема бул каржылоонун жетишсиздиги. Бүгүнкү күндө 3 миллиард сом жетишсиздиги болуп атат. Анан бул республика боюнча, Бишкек шаары боюнча бул 300 миллион сомдой болуп атат. Ушул акчалар мектептер тарабынан ремонтко, анан окуу материалдарга ата-энелерден алып жатат. Баш мыйзамда билим берүү бекер деп жазылганы менен, мамлекет балдарды толук кандуу акысыз билим менен камсыздай албай келет. Мындан улам бир канча жыл мурун мектептин муктаждыгына деп атайын фонддор түзүлүп, ата-энелерден ыктыярдуу каражат топтоо башталган. Бара-бара бул көрүнүш мажбурлоого өтүп, кээ бир мугалимдер акча бербеген балдарга мамилесин өзгөртүп жатканы белгиленген. Айрыкча акыркы 3 жылдан бери социалдык тармактардын колдонуучулары тарабынан каражат топтоолорго нааразычылыктар айтылууда. Деген менен мектепке жардам бериш керек деген ата-энелер дагы жок эмес. Неберелерим бар, бирок аны жок кылышпайт. Ата-энелер комитет аркылуу чогултуп атат. Азыр немелер аркылуу чогултушпайт да. Дирекция аркылуу киришпейбиз деп түртүп коюшат. Ата-энелер комитети акчаны бөлгөн өз чөнтөгүндөрүнө салышат. Болуп аткан эле коррупциянын бир түрү да.
буйрук иштебейт деп ойлойсуз? иштебейт, себеби буйрукту айланып өтүшкөн. Директорлор жолута албайт. Комитет аркылуу жолутат. Сиз балаңыз үчүн мектепке жардам бергенге даярсызбы, бересизби? Даярмын, берип жатам. Колуман келишинче. Эми көп мектептер кыйналышып атпайбы, акчасы жетишпей. Анан кийин билбейм, ата-эне жардам бериш керек го кичине деп ойлойм. Адам өзүнүн ыктыяры менен жардам бергиси келсе бере берет ар убакта. Эч ким ал буйрук тигил бул деген ал эч кандай эчтекени чече бербейт. Өзүнүн баласы үчүн берет, башка үчүн бербейт. Ошону мугалимдер жакшы туура түшүнүп, ошону мындай туура эмес жактарга жумшабай, ошо балдардын окуусуна, балдардын келечегине жумшай турган болсо, муну колдош керек. Бул жерде өзү мектептин өзүнүн мыйзамы болуш керек да. Ата-энелер менен мектеп администрациясы договор түзүш керек. Ата-энелер кыйналбагандай өзү макулдугун берсе, анда мен каршы эмесмин. Себеби мен өзүм да мектепте иштейм. Эгерде мектеп жардамга муктаж болсо, ата-энелер каршы эмес болсо, анда ага каршы эмесмин. Анан аябай жана жакыр үй бүлөдө жашагандар акча чогултушса аларга кыйын болуп калат. Анархан Алтымышева, Равшан Тойчиев, Нурньюз, Бишкек. Жаңы дайындалган билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков иш баштабай жатып пиар менен алек боло баштагандай. Анткени коомчулук мындай аракеттер буга чейин натыйжа бербегенин айтат. Айта кетсек, Исаков буйрукту аткарбай акча чогулткан мектеп жетекчи мугалимдер иштен кетерин билдирген. Ол министрлер айткан менен ал эч орундалбады да, эч ким андай кылган жок да. Жөн эле мындай обещать этип коюлуп кетишип атпайбы? Эми ким билет, бул иштегенден анан билебиз да. Иштесин, анан кийин 1 жыл, 1-2 жыл иштесе анан билинет да. Андан башка айта албайм эч нерсе. Ошол министр келип не кылып бере алат? Эмне кылып бере алат? Аны башка бирөөлөр башкарып турат, желкесинен басып турат. Ошол бу жердеги оштун муудагы ким эле билбейм. Эмне кылып бере алат? Эч нерсе кыла албайт. Акчасы ата-энеге ham кыйын. Кийим алып бериш керек. Онун тамак ашы деген бар. Азыр жаштар кыйналып атат, кайерлерде жүрүп атат. Мугалимдер бул жерде өздөрү акча топтойт. Көпчүлүгүндө ата-энелер өздөрү спонсор болуп чыгабыз дешет дагы, кайра ортодон туруп бардык ата-энелерди бирдей калпта. Мен эми бул акча топтого бир чети каршымын. Себеби ар түрдүү үй бүлө бар. Ал үй бүлөлөрдүн бириси жетишкен, бириси жетишпеген үй бүлөлөр бар. Ошон үчүн ушулга карап, эсли колунан келсе, бериксе боло берет. Ал эми биздин балдарыбыз үчүн ашыкча топтогонго каршымын бирок. Топтолбой калбайт, бул топтолуп жүргөн. Акыр аягына чейин топтошо берет го, жашырып деле топтошот да. Мындай ачык айтпаса деле жең ичинде топтой берет. Бул кетпейт да булчу. Бул эми коррупцияга окшош эле нерсе да, бул эми илгертен болгон нерсе. Эми барлар берип атат, эми жоктор бере албаган деле бар. Билбейм, мен буну токтобойт го бул. Эми бул жең ичинен деле боло берет булчу эми. Мектептен деле өзүнүн көйгөйлөрү бар да, ичарачы. Ошолорго деле акча каражатын албетте мамлекет төлөп бере албайт. Ошону ата-энелер тарабынан кичине болсо да жардам болуп, кичине ошондой колдоо болсо, албетте ошондой нерселер чечилет ичара. Анан эми ошол Каныбек Исаковдун колунан келиши мүмкүн. Эгерде мамлекет тарабынан кандайдыр бир булактар таап, мектептерге ошондой ичара ички майда иштерине бөлүнчү каражаттарды булактар таап берсе, ишке ашат. Эгерде ал ашпаса, дагы деле ошо ата-энелер тарабынан көмөкчү акчалар чогула берет. Баткендин чегара тилкесиндеги аймактарда бир нече мектеп курула баштады. Мындан тышкары бир катар социалдык багыттагы иштер жүрүүдө. Чегарага жанаша жашаган айылдардын социалдык жана инфраструктуралык курулуштардын жүрүшү өлкө президентинин жеке көзөмөлүнө алынган. Алардын айрымдары Орто Боз жана Үчдөбө айылдарындагы 2 мектептин имаратынын курулушунун башталышы болду.
Үстүбүздөгү жылдын 16-сентябрында Элейлик району Максат айылында орун алган окуядан жабыркаган Күмүшай Рустамова уулу экөө Бишкек шаарынан дарыланып айылына кайтышты. Алардан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кабар алышып, мындан аркы жашоо шартын жакшыртууга жардам болорун билдиришти. Ушу кечеги кырсыктардан бир семьядан үчөөбүз жабыркалып нетип, мына ушунчалык Кудайга айтканыбыз бар экен, Кудай дагы ушунчалык кайтарып берди. Чоңдор ушунчалык дарыгерлерге, чоңдорго, президенттерге разычылыгыбызды билдирип нетеле кылабыз. Баткен областында чегара тилкесинде абал туруктуу эл жай турмушун улантууда. Мамлекет тарабынан чегара аймактарды өнүктүрүү программасынын алкагында башталган курулуштар жүрүп жатат. Алардын абалы менен таанышып чыгуу үчүн президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары Алмамбет Салиев Баткен областына келген. Бул жерге Орто Боз айылындагы мектептин жаңы имараты түптөлөт. Мектептин эски имараты авариялык абалга келип калгандыктан жаңы имарат куруу зарылчылыгы пайда болгон. Мына ушул көйгөйлөр президент Сооронбай Жээнбековдун Баткен областына болгон иш сапарында жергиликтүү эл тарабынан айтылып, өлкө башчысы бул көйгөйлөргө өзгөчө көңүл бурарын билдирген. Натыйжада чек аралаш аймактардын бир топ социалдык көйгөйлөрү чечилүүдө. Чек арадагы аймактарды өнүктүрүүгө чоң салым кошууда. Мына Сооронбай Шарипович бүгүнкү күндө чоң мына иштер жасап атат. Жолдордун асфальт төшөөсү, республикалык маанидеги жолдор, мына ошондой эле мына таза суу маселелери Баткен районунда, Баткен областында өзгөчө көйгөй болчу да. Мына ошолор этап менен чечилип атат. Орто Боз айылынан сырткары Үчтөбө айылында да мектептин жаңы имаратынын курулушу башталды. Ал жерде башталгыч класстар үчүн гана мектеп иштеп, жогорку класстын окуучулары коңшу айылдарга каттап окуп келишкен. Айыл Тажикстандын аймагы менен чектешип тургандыктан жаңжал болгон учурда окуучулар үчүн кооптуу болгон. Биз азыр кубанып жатканыбыздын себеби ойлогон оюбуз, көздөгөн максатыбызга жеттик деп ойлоп жатабыз. Бүгүнкү күндө биздин Үчтөбө айылына 225 орундуу мектеп салынгандыкка бардык ата-энелер, мугалимдер, окуучулар аптан кызыгуу менен толкунланып турган мезгилибиз. Чек арага жакын айылдарда мектептердин курулуштарынан сырткары Көкташ Аксай Тамдык, Аксай Рават жолдордун курулушун улантуу, Аксай айылындагы мектепти капиталды оңдоп түзөөдөн өткөрүү, аталган айыл аймакка 2 бала бакча куруу менен Бакай участкасына суга суу чыгаруу маселелерин чечүүгө республикалык бюджеттен 220 миллион сом бөлүнгөн. Учурда бул объекттерде курулуш иштери жүрүп жатса, айрымдары аяктоо алдында турат. Белгилей кетсек, чек аралаш аймактардагы бул курулуштар өлкө башчысынын жеке көзөмөлүнө алынган. 5 октябрь мугалимдер күнү. Бул майрам дүйнөнүн 100дөн ашык өлкөсүндө белгиленет. Аталган күнгө байланыштуу Улуттук статистика комитети маалымат таратты. Маалыматка ылайык 2018 жылы билим берүү чөйрөсүндө эмгектенгендер Кыргызстандагы калктын 9%га жакынын түзгөн. 2018-2019 окуу жылынын башында республикада 2265 жалпы билим берүүчү мекеме катталган. Мектеп мугалимдеринин 85%-ын аялдар түзөт. Алардын 28%дан ашыгы директор жана директордун орун басары кызматын аркалашат. Мугалимдердин 87%дан ашууну жогорку билимге, жалпы эсеп менен алганда бир мугалимге 16 окуучу туура келет. Ал эми жайгашкан орду боюнча бөлө келгенде шаардык мектептерде бир мугалимге орточо эсеп менен 20 окуучу туура келсе, айылдык мектептерде орто эсеп менен 15 окуучу туура келет. Республиканын жогорку окуу жайларында ар бир 6-чы студент мугалимдик кесипти тандаган. Кыргызстанда мектеп окуучулары 4 ноябрда күзгү каникулга тарашат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, окуучулар 4 ноябрдан 11 ноябрга чейин эс алышат. Кышында окуучулар 12 күнгө 30 декабрдан 10 январга чейин эс алышат. Жазында 21 марттан 30 мартка чейин окушпайт. 1 класстын окуучулары үчүн 3 чейректе кошумча бир жума эс алуу жарыяланат. Азыр чет элдик жаңылыктар менен тааныштырабыз. Орусиянын Москва шаарында Кыргызстандын жарандарын күчөтүлгөн тартипте текшерип жатат деген маалымат боюнча Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги билдирүү жасады. Маалыматка ылайык, учурда Москва шаарында жана Москва облусунда нелегал аталышындагы рейд жүрүп жатат. Рейд бир гана Кыргызстандын жарандарына багытталбастан, бардык Орусиянын аймагында мыйзамсыз жүргөн мигранттарды аныктоого багытталган. Чет өлкөлүк жарандар тарабынан мыйзам бузуулар аныкталган учурда Орусиянын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартылып, Орусиянын аймагынын
чыгарылып же кирүүгө тыюу салынышы мүмкүн. Элчилик Орусиядагы ар бир Кыргызстандын жаранын жашаган жерине каттоого турууну эскертип, документ жасоодо ортомчулардын кызматынан баш тартууну сунуштайт. Украинанын 3 популярдуу телеканалынын кызматкерлери цензурага каршы акция өткөрүштү. Ал эми Аэрофлоттунун топ менеджери ири суммадагы акча кымырган деген айып менен камалды. АКШнын президенти Дональд Трамп ага импичмент жарыялоо боюнча башталган тергөө иштерин төңкүрүш аракети катары баалады. Ушул жана башка дүйнө жаңылыктары менен кезектеги материалыбыздан тааныша аласыздар. АКШдагы 2-дүйнөлүк согуштагы бомбардировщик кулап түшүп, 7 адам өлүп, дагы 7 жаракат алды. Учак ретро аскер техникаларын көргөзмөсү учурундагы учууларга катышып жаткан. Учуп чыккандан кийин эле пилот машинанын бузук экенин кабарлаган. Экипаж аны кайра кондурууга аракет жасаганда алы башкаруусун жоготуп, аэропорттун жүк сактоочу жайларынын бирине кулап түшкөн. Петербургдагы трассадагы кырсык өрт менен коштолду. Анда унаа каршы тилкеге чыгып, эл ташыган автобусту сүзгөн. Каттуу соккудан унаа күйүп кеткен. Бул боюнча видеону окуянын күбөлөрү интернетке жайгаштырышкан. Полициянын маалыматына караганда жеңил унаанын айдоочусу ошол жерде каза тапкан. Автобустагы 8 киши түрдүү жаракаттарды алган. Москва соту Орусиянын Аэрофлот компаниясынын башкы директорунун орун басары Владимир Александров камакка алынсын деген чечим чыгарды. Ал авиакомпаниядан 250 миллион рубль кымырып алган деп айыпталууда. Прокуратура Александровду үй камагына алууну сураган. Тергөөчү болсо камакта калтырууну өтүндү. Топ менеджер 2015-2018 жылдар аралыгындагы мыйзам бузган учурлары үчүн күнөөлөнүп жатат. АКШнын президенти Дональд Трамп ага импичмент жарыялоо боюнча башталган тергөө иштерин төңкөрүш аракети деп атады. Тергөө жүргүзүүнү сентябрдын аягында АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасы демилгелеген. Буга Дональд Трамп менен Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин 25 июлдагы телефон сүйлөшүүсү себеп болгон. Ал сүйлөшүүнүн мазмуну тууралуу чалгын кызматынын өкүлү өз жетекчилигине билдирген. Ак үй сентябрдын аягында телефондук сүйлөшүүнүн стенограммасын жарыялаган. Ага ылайык Трамп Зеленскийден Украина мурдагы вице-президент Джо Байдендин уулуна карата тергөө иштерин баштоону өтүнгөн. Трамптын айтымында Байдендин уулунун бул өлкөдөгү коррупциялык иштерге тиешеси бар. Конгрессмен демократтар президент 2020-жылы өтө турган президенттик шайлоодогу ыктымал атаандашына карата компромат алууга аракет кылып, өзүнүн ыйгарым уктарынан ашыкча пайдаланганын билдиришүүдө. Тергөөнүн алкагында өкүлдөр палатасы көрсөтмө берүү үчүн Конгресске мамлекеттик департаменттин бир нече кызматкерин, анын ичинде мамлекеттик катчы Майк Помпеону чакырган. Мындан тышкары чакырылгандардын арасында АКШнын Украина боюнча мурдагы атайын өкүлү Курт Волкер менен Кошмо Штаттардын Украинадагы экс-элчиси Мари Йованович бар. Трамп өз дарегине айтылган айыптоолордун бардыгын четке кагууда. Өз кезегинде Майк Помпео өкүлдөр палатасындагы демократтар мамлекеттик департаменттин кызматкерлерин коркутуп жатышканын билдирди. Сентябрдын аягында Вашингтондо АКШнын президенти менен жолуккан Зеленский телефондук сүйлөшүү маалында Трамп ага басым кылбаганын билдирген. Украинанын 3 популярдуу телеканалынын кызматкерлери цензурага каршы акция өткөрүштү. Анда ал телеканалдарда жарым саатка жакын убакыт бою берүүлөр үнү жок көрсөтүлүп, алып баруучулар ооздорун кара чүпүрөк менен байлап алып чыгышты. Бул теле берүү жана радио уктуруу боюнча улуттук кеңештин Украина 112 каналынын структурасына кирген санариптеги 6 телеканалдын 5-өсүнүн лицензиясын узартпоо чечимине карата аракет болгон. Ал эми алардан тышкары News One телеканалынын лицензиясы алынган. Эми анын тагдырын сот чечет. Сооронбай Жээнбеков аймактарды өнүктүрүүдө банктар менен иштешүүнү күчөтүү зарыл. Район жана облустардагы экономикалык долбоорлорду колдоо боюнча коммерциялык банктар жана каржы кредиттик мекемелер менен иштешүүнү күчөтүү зарыл. Мындай аракет аймактарды өнүктүрүү саясатынын алкагында жүргүзүлүшү керектигин өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловду кабыл алганда айтты. Мамлекет башчысы өлкөдөгү каржы кредиттик мекемелердин туруктуу жана ишенимдүү иштөөсүн Кыргызстандын экономикасын узак мөөнөткө өнүктүрүү үчүн ишкердин жана жарандардын кызыкчылыгын эске алып, каржылык ресурстарды мобилизациялоонун маанилүүлүгүн белгиледи. Өз кезегинде Толкунбек Абдыгулов Кыргызстанда баалардын туруктуулугу камсыз кылынып жаткандыгын, 2019 жылдын августунда жылдык инфляциянын көлөмү 2% түзгөндүгүн белгиледи. Мындан тышкары кичи ишкердикти өнүктүрүү жана колдоо үчүн пайдалуу шарттарды түзүү,
Насыялоону кеңейтүү жана ошондой эле санариптештирүү алкагында банктык кызмат көрсөтүүлөргө өлкө аймактарындагы каржылык шарттардын жеткилүүлүктүгүн жогорулатуу боюнча кабыл алынган чаралар тууралуу маалымат берилди. 2020 жылы белгилүү манасчы Жаңыбай Кожобековдун 150 жылдык мааракеси белгиленет. Бул туурасында уюштуруучулардын бири Айылчы Токтогулов билдирди. Бүгүн манасчынын мааракесин белгилөө боюнча пландык иш-чаралар Маданият, маалымат жана туризм министрлигинде сүйлөшүлдү. Айтымында Жаңыбай Кожобековго манасчылык өнөр анын атасынан өткөн. Атасынын көзү өтөрдө ал Жаңыбай чоң атаны чакырып, ага манас айт деген кеңеш берген. Бирок муну ал дароо кабыл алган эмес. Кийинчерээк түшүнө улуу манасчылар кирип, аны найза менен сайып кетишкендиктен кийин ал манас айта баштаган. Алгач Сейтекти айткан, бара-бара манас айтууга өткөн. Бул жети атасынан бери карай манас айтып келген кишилерде. Анан бул өзү Жумгалда төрөлгөн. Жумгалда төрөлүп, өзү уругу Чагыр саягыда. Анан 21 жашында Кетмен төөгө келип, Торкен деген айылда туруп калат. Ошол жерде Арзыматтыкында жүрөт, адегенде. Арзыматтыкында жүрөт экен, Арзыматтыкынан эме келип калат Эшмамбет. Өкөтөн колпочурусунан экен. Колпочурусунан экен, экөө ошол жерден таанышып, анан кийин жакшы мамиледе болуп жүргөн да. Андан сырткары бул өзү Кожебек уулу атасы манасчы болгон. Урматтуу телегөрүүчү, Нур ТВнын мобилдик репортеру өз ишин улантууда. Мында колунда болуп жаткан көйгөйлөрдү эфир аркылуу жеткирүү мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ал үчүн 0553 30 31 84 WhatsApp номери сутка бою кызматта. Биздин эфир сиздер үчүн гана иштемекчи. Мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Саламатта калыңыздар.